Yawma yatadakkarul insanu ma sa'a. Kur'an-ı Kerim'de aytadi. Ertege insan, her bir insan bu dünyada emne kıymıl hareket kıldı o, bardığını esneydi. Qayerde жүрдü, emneni süylödü, emne amaldırdı kıldı, bardığın esney turgan gün bar tuğanda. Andıktan savağыбыз, maşallah, nurlu amaldar, soğuğu, paydalı, жақшы амалдар өзі кичинеле, бирок соғуы көп. Ошон үчүн айтат да, күн сайын Кур'ан окуганды, саркы кечки уйкунун намаздан кийинки зикирлерди таштабагын дейт. Сүннөттөрдү битирип вачиптерди таштабагын. Бул кичинеле убакыт алат, бирок сообу өтө улуу. Кылганга жеңил эле. Бирок бериле турган ушуга белектер, сооптор өтө улуу. Ошон үчүн иншалла адам баласы амалды сүйүп аткарыш керек, таштабай аткарыш керек, ихлас менен аткарыш керек. Алла пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үйрөткөндөй. Өткөнкү сабакта тахажжуд боюнча айтылды эле, бүгүн Кудай кааласа ошонун уландысы. Абу Хурайра разыйаллаху анху риваят бар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Афдалус сиям ба'да Рамадан шахруллахил мухаррам ва афдалус салат ба'дал фарида салатул лейл", раваху Муслим. Имам Муслим келтирген хадис Абу Хурайрадан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Рамазан ай бул Рамазан айдын орозосу фарыз. Башка 11 айдын орозосу фарыз эмес. Алар жөн нафил деп коет. Рамазан айдын орозосу ал фарыз. Аны кармабай койсоң күнөөкөр болуп каласың. Не дейт? Рамазан айдан кийинки эле орозо Мухаррам айдын орозосу турат дейт. Ал эми намазга келсек, 5 убакыт намаз фарыз. Калган намаздар фарыз эмес. Фарыз намаздан кийинки эле кезекте эң улуусу абзели тахажжуд намаз. Мынакей салатул лейл түнкү намаз деп айтылат экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Яқиду шайтан ала қафияти раси ахадикум ида хуа нама талата уқад". Силер уктаганыңарда дейт, желкеңерге шайтан 3 түйүндү түйүп коет дейт. Адам баласынын желкесине уктаганда шайтан түйүп коет дейт. Ала қафияти раси ахадикум, мынакей желкеңердин аркасына айтат, ушул жерге ида хуа нама, качан уктаганда саласа уқад 3 түйүн менен түйүп коет экен. Ядрибу ала кулли уқдатин, ар бир түйүнгө ушу байлап атканда мына урат экен да, сүп дегендей кылып. Кантет десе, алейка лейлун тавилун фарқут. Саңа узун түн, уктай бер азыр, уктай бер деген түн. Файн истайқада, эгерде бул ойгонсо, түндөсө, намазга багымдатка туруп, фадакаралла, Алла тааланы зикир кылса, альхамдулиллахиллади ахьяна ба'дама аматана ва илайхин нушур деп уйкудан турганда дуаны окуйбуз го. Бардык мактоо Алла таалага болсун. Өлүм бергенден кийин кайрадан жаңыдан мага жашоо берди деп, уйкудагы өлүмдүн эжеси же карындашы да. Ошого бир эрте менен турганда Алланы зикир кылса, ин халлат уқдатун, баягы 3 түйүндүн бирөөсү чечилет экен. Бирөөсү чечилет. Экөө түйүлгөн бойдон туруп турат. Фа ин таваддаа ин халлат уқдатун, туруп барып дарат алдыбы, экинчиси чечилет. Фа ин солла ин халлат уқдатун куллуха. Эгер намаз окуса, 3-чү түйүнү ушинтип үчөө тең, баары тең чечилип кетет. Фа асбаха нашитан тойибун нафс ва илля асбаха хабисан нафс каслан. Раваху Бухари ва Муслим. Жана бул үчөө тең чечилгенден кийин, машаалла, көңүлү ачык, тырышчаак, жакшы болуп ойгонот дагы, табияты жакшы болуп турат дейт. Эгерде мындай болбосо дейт, анда жалкоолук менен өзүн оор сезип, жаман абалда турат дейт. Жаман абалда турат дейт. Бир хадисте келет: "Фаюсбиху нашитан таййибан нафс код асаба хайран". Жакшылыкты тапкан абалда турат.
А егерде азыркындай кылып уктап калса, багымдаттан уктап калса, үчтүйүн чечилген жок да. Шайтандын деми бар, таасири бар. Эми бул жакшылыкка жетпей турат. Пайгамбарыбыз айткан, Алла Таала мен үммөтүмө таң учурда береке жаадыр деген. Кайсы учурда? Таң учурда. Таң аткандагы учур башкача учур. Ошон үчүн таң атканда учурда я Алла береке жаадыр. Фахиллу уқаду шайтан валау биракаатайн. Башка риваяттарда келет, пайгамбарыбыз айтты, шайтандын 3 түйүнүн тең чечип салгыла. Болбоду дегенде 2 рекет намаз окуп. Тургандан кийин дуа, дарат алды, 2 рекет намаз окуду, 3 тең чечилди. Демек биринчиси болсо дуа менен чечилет экен Алланын зикирин, экинчиси болсо дарат менен чечилет экен, үчүнчүсү намаз менен чечилет. Жабир разияллаху риваят бар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламда мындай деп айткан укам дейт. Инна фил лейли ласаатан ла ювафиқуха раджулун муслимун ясраллаху хайран мин хайрид дунья вал ахира илля аатаху ияху ва далика кулла лейлатин раваху муслим. Түндөсү бир ушундай убакыт бар экен. Эгерде мусулман киши Алла Таала ошол убакытта Алладан эмнени сураса, дүйнө ахиреттин жакшылыктарын Аллага сөзсүз берет. Сөзсүз берет. Ушул ар түнү болот дейт. Бир түн менен чектелген эмес экен да. Ар түнү. Кайсы түнгө түш келип калат, кайсы убакытта түш келип калат. Ошон үчүн аалымдар айтышат, түнкү ибадатта 4 амал кылабыз. Биринчи, uzun намаз окуганга аракет кылабыз. Андан кийин Алланы эстеп туруп зикир тартабыз. Андан кийин Куранды ачып туруп карап окуйбуз. Андан кийин аракет кылабыз, ыйлап дуа кылабыз. Демек, намаз, зикир, Куран, дуа. Ушуну түнкү амалда кыла турган болсо, иншаалла бул аулия. 2 рекеттен 12 рекетке чейин. Ким канча мүмкүнчүлүгү бар? Узунураак намаз окусак, жакшыраак болот. Болбоду дегенде рүкү менен саждада азыр 3төн субхана роббиял а'ла, субхана роббиял азим, ошону 5тен кылайлы. Же 7ден кылсак андан дагы жакшы. Рүкүдө 7 жолу. Субхана роббиял азим. Саждада субхана роббиял а'ла 7 жолу, шашылбай. Ушундай кылып намаз окусак, эгерде да мүмкүнчүлүк болуп калса, салаты таспих дейт. Азыр түн узунда мүмкүнчүлүк көп да. Эртерээк туруп калдыңыз, уйкуңуз келбей атат, жөн эле жата бергенден көрө дуаны окуңуз дагы туруңуз. Дарат алып келип жай намазга туруп салаты таспих окуп коюңуз. Фазаил амалда бар, 4 рекет окулунат. Аббас разияллаху анхуга пайгамбарыбыз айткан, авам, мен сизге 10 касиет тартуулайынбы? Айтып атат, берейинби дейт кайсы. Ушу 4 рекет намаз окулунат да, таспих намаз деген. Ар бирде субханаллах, алхамдулилlah, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар. Ошону 150ден кетет. Бардыгына окуп. 175ден. Ошого таспих окуп койсок болот. Тахажжудту машаалла 8 рекет, 12 рекетке чейин окуп койсок болот. Намаздан кийин машаалла, анан кийин Алланын зикирин кылыбыз. Бир аз машаалла 15-20 мүнөт Алланын зикирин кылып, ошол убакыт истигфардын убактысы, астагфируллах ва атубу илей. Кереметтүү убакыт. О бил асхари. Момундар болсо саарлыкта истигфар кылышат дейт, астагфирун деп. Андан кийин анан машаалла Кур'ан-ы Каримди ачып окуу. Кур'анда багымдат намазды ачып окуй турган учур, ал периштелер катыша турган, периштелер курчай турган, келе турган учур экен да. Төртүнчүсү ал кезде машаалла дуа өзгөчө. Ошон үчүн иншалла намаз, зикир, Куранды ачып окуу, дуа кыл. Мейли ар бирине 5 мүнөттөн берсеңиз 20 мүнөт. 10 мүнөттөн берсеңиз 40 мүнөт. 15 мүнөттөн берсеңиз 1 саат. Мүмкүн болушунча карап турупчу.
Abdullah ibn Salam raziyallohu anhudan rivoyat, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madina Munawvaraga kelganda, Mekkadan Madinaga ko'chib kelganda aytadi: "Avvala ma qadima Rasululloh al-Madina injafala nas ilayhi." Payg'ambarimiz kelganda odamlarning bardығы шашылып payg'ambarimizga qaray jo'nashdi deydi. Injafala nas degeni dahabu ilayhi bi ajma'ihim musri'in. Adamlardan bari to'ptalib olib, şaşılıp jo'nashdi degan so'z. Bardығы jo'nashdi. Fa kuntu fi man ja'ahu. O'shalar arasida men de bar edim. Falamma ta'ammaltu wajhahu istasbattuhu araftu anna wajhahu laysa bi wajhin kadda. Qachon men payg'ambar adamlarni top payg'ambar degan adamlar bor ekan, o'shal yerga bunday borsam deydi. Anan keyin aytadi: "Ta'ammaltu wajhahu." Payg'ambarimizning yuzini qarab o'ylandim deydi. Aniqladim deydi. Taqtab qarasam, yüzünden deydi. Shunday bilindi, bu жалған жүзгө o'xshab aytadi. Araftu anna wajhahu laysa bi wajhin kadda. Bo'lsa Abdullah ibn Salam bu еврей, жөөт. Жөөттөрдүн мен деген алымы болгон, исламды кабыл алек болчу. Мадинада жашайт эле. Адамдар пайгамбар келди деп бары баратса, мен деле артынан барайынчы, бир көрөйүнчү деп кошулуп чогуу бардым деп атат да. Мында узактан эле караганда бул өзү өтө көрөгөч, кыракы, ушундай адам болгондо, аны карап туруп анан кийин айтып атат: пайгамбарыбыздын жүзү жалганчынын жүзү эмес дейт. قال وكان أول ما سمعت من كلامه أن قال. Payg'ambarimizning shu aytgan so'zidan eng birinchi nasihatni shuni uqdim deydi. Ne deb aytibdir? Ya ayyuhan nas, ey odamlar, afshus salam, salom tarqatqilar. Va at'imut ta'am, tamoq yedirgilar. Wasilul arham, tug'anchilikni bekam qarmag'ilar. Va sallu bil layli wan nasu niyam, odamlar uxlaganda namoz o'qinglar. Tadkhulul jannata bis salam, beyishga amonlik bilan kirib ketasizlar degan so'z aytgan. Abdullah ibn Salam radıyallahu anh aytadi, payg'ambarimizning eng alg'achqi men o'qigan so'zi shuni uqdim deydi. Ey odamlar, salom tarqatqilar. Tamoq yedirgilar. Tug'anchilik ma'milani bekam qarmag'ilar. Odamlar uxtayotganda namoz o'qinglar. Beyishga amonlik bilan kirib ketgilar. Ушуларды кылсаң, бейишке амандык менен киресиң дейт. Салам таркат, атага салам айт, апага салам айт. Бардыгына. Туура, саламатсызбы деген да жакшы сөз. Ден соолугуңуз жакшы деген жакшы сөз. Бардыгы жакшы сөз. Амансызбы деген, арубагыла деген жакшы сөздөр. Бирок ассаламу алейкум ва рахматуллага жетпейт. Дүйнөнүн бардык саламдашуусун бириктирсең, бунун ичиндеги маанилери, ичиндеги zikir, dua, tilekleri, vadalarına bir dağı dildim, bir dağı başka söz salamdaşı buğa жетпейт. Biz başka salamdaşıları çetke kakpayız. Bolat salamdaşsak bolat. Bardığı mı meyli? Жақсы söz menenle salamdaşsak meyli? Kutmandı tağınız menen. Kutmandı geçiğiniz menen. Problema yok. Bir assalamu aleykumdun içindeki kasiyet bu совсем başka bölük. Assalamu Allah'ın atı da bir yerde. Allah'ın atı menen salamdaşkan, Allah'ını estetip salamdaşkan, bolgonda da tınçlık degen atı menen salamdaşkan, bu taptakır bölük nerse. Şöyle için birinci afşus salam, salam tarqatqıla da otan. Qaysı assalamu aleykumdu tarqatqıla deydi. Tanıganға дағы, tanımaganға дағы, жақсы көргөнүңө дағы, жек көргөнүңө дағы, барына салам. Salamды егерде жалпыладынсақ, Allahu Akbar, bunun kasiyetinden şeytanın azgırığı menen жүрөктөгү gekler жуулуп берет экен да. Salamдын kasiyeti менен жок болот ошол. Salamды ачык айтса, биринчи салам берген адамды Алла Таала ушундай береке берет, текеберликтен тазалайт. Текеберликтен таптаза деген. Salam bергенде Аллахтын тарабынан рахмат түшөт Алла Субханаху ва Таала. 100 рахмат түшөт ар бир саламдашканда. 90-ы биринчи салам бергенге өтүп кетет. 10-у экинчисине калат. Salamdaşkanda da kimdin manayı jarık bolup, jakşı maşallah настроениеме salamdaşsa, ol Allah'a süykümdүү bolot. Salamdaşın kasiyeti öte çoğ. Oşon үчүн Peygamberimiz bekar aytkан эмес, силер бейишке кире албайсыңар, иманды болмоюнча,
иманды бола албайсыңар, бири-бириңерди жакшы көрмөйүнчө, бириңерди жакшы көре турган амалды айтпаймы? Салам таркаткыла деген. Афшалам байнакум, өз ара биз аябай көп саламдашышыбыз керек экен да. Ассаламу алейкум, ассаламу алейкум, ассаламу алейкум ва рахматуллах. Даже намазды бүтүргөндө да ассалам деп атпайбызбы? Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Кабырга барсак деле ассаламу алейкум ахлал кубур, ягфируллах лана ва лакум антум салафуна ва нахну бил атар. Кабыр эйлерге, силерге Алла Тааланын саламы болсун, тынчтыгы болсун. Силер бизден мурда кетип калдыңар, артыңардан эле биз деле барабыз. Алла силерди кечирсин, бизди кечирсин. Ассаналлах лана ва лакум ал афия. Алладан силерге дагы, бизге дагы амандыкты сурайбыз деп. Кабырга барганда. Ошончо туугандар, бул саламдашуу жөнөкөй амал эмес, өтө касиеттүү амал. Биринчиси, экинчиси ва ат'иму таам, тамак жедиргиле деп атат. Намустийден тартып, курсагын тойгозгонго чейин тамак жедиргенге келет. Кийим кийгизсе дагы уламалар ушунун ичинде деген. Дары-дармек алып берсе дагы, кажетин бүтүрсө, азыр бүгүнкү кышкы учур келип калды, бир аз көмүргө жардамдашып, бир аз жыгачына жардамдашып, бир аз канча болсо да алхамдулилlah мусулмандын кажетин бүтүрүп атасыз. Ат'иму таам мына ушуга кирет. Василул архам, туганчылык мамилени бекем кармаңыз. Тугандар менен урушпаңыз, дүйнө талашпаңыз. Болор нерсеге кек сактабаңыз, кечиришип койгула. Эч немеси жок. Тугансыз да, туганчылык мамилени. Мынакей. Андан кийин адамдар уктап атканда намаз окуп, бейишке амандык менен кирип кетиңиз. Абу Малик Аш'ари радıyallahu anhu'dan rivayet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat, İnne fil cenneti gurafan yura zahiruha min batiniha ve batinuha min zahiriha. A'addahallahu liman at'ama ta'am ve afşas salam ve salla bil leyli ve nasu niyam. Ravahu İbn Hibban. Beyişte mınday bölmeler var eken de. Bölme, guraf dep koyat, şunda bir kasiyetli buna aldı. İkinci adada turgan şunda bölmeler var. İçinen sırtından içi görünüp turgan uşunday qoz. Anı Allah Taala kimge dayardagan dese, tamak jedirgen, salam tarkatkan, adamlar uktap atkanda tündösü namaz okuyan kişilerge dayardagan. İbn Hibban. Abu Hurayra'dan rivayet Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Abu Hurayra aytat, men suradım deydi. Ya Resulallah, inni idza ra'aytuk tabat nafsi ve qarrat ayni anbi'ni an kulli şey. Men sizni görgönümde deydi Abu Hurayra aytat. Men elhamdülillah gözüm kuvana. Men gözüm kuvana. Kursant bolom. Şunday razı bolom sizni görgönde, sүйүнөm deydi. Siz bana her bir nerse to'g'ri xabar beringchi. An kulli shay degani kulli shay Alloh subhanahu va taolo shu barliq narsalarni Payg'ambar aytdi, kulli shayin xuliqa minal ma. Barliq narsa suvdan jaralgan dedi. Barliq narsa suvdan jaralgan. Biz uzoqqa barbayla qo'yaylik, o'zimizga qaraylik. İnsanın barıp bir tamçı sudan da. Atanın belinden çıkan bir tamçı sudan jaralganmiz. Okudum şunday barliq nerse barıp negizi sudan va jaralgan deydi. Faqultu akhbirni bi shay'in idza amiltu dakhaltul janna. Keyin Abu Hurayra aytat, Peygamberimizga aytdim, "O Allohning elchisi, siz menga aytingizchi, bir amal to'g'ri, egarda men o'shaga amal qilsam, beyishga kirib kete turgan bo'layin." Peygamberimiz aytdi, "At'imut ta'am va afshus salam va silil arham va salli bil layl va nas niyam. Tadkhul jannata bis salam." Rawahu Ahmad va Ibn Hibban vel Hakim. Tamak jedir dedi. Beyishke kirgin keleybi, tamak jedir. Salam tarqat. Tuğançılık menен bekem qarma. Adamlar uktap atkanda namaz oku. Salamatçılık menен kiresin. Bayhaqiyning rivayatında Asma binti Yazid radıyallahu anha enebisten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, "Yuhşarun nas fi sa'idin wahid yawmal qiyamah." Ertege kıyamet günü bardık adamzat bir en talada dirle degen, toptola degen bardığı, jinala degen. Fayunadi munadin bir jarçı jar sala degen. Fayaqulu munday deb aytatken,
Aynellezine kanat tatajafa junubuhum anil madaji. Jarını okuyup, ne dep jar salып атат? Qayda deydi. Tahajjud okugan adamlar qayda dep jar salат eкен. Бардык адамдар тирилет жыйналат Кенен майданда. Ошондо анан кийин жар салуучу жар салат экен да. Кайда? Жамбаштары, капталдары төшөктөн узак болгон. Түндөсү ысык төшөктү, жумшак төшөктү таштап туруп, уйку таптуу да. Уйкунун таптуулугун курбандык чалып, Алланын алдына тургандар кайда дейт экен, тахажжуд окугандар кайда дейт экен. Фаяқумуна ва хум қалилун. Бир аз адамдар турат экен. Ошо тахажжуд окугандарчы. Фаядхулунал жанна бигайри хисаб. Есеп китепсиз бейишке кирип кетишет экен дагы. Сумма ю'мару бисаирин нас илал хисаб. Андан соң башка калган адамдарга есеп китеп бергиле деп аларга буйрук берилет экен. Буларды киргизип бергенден кийин. Бул Байхақидин риваятында. Bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytат, бейиште ушундай дарак бар. Кереметтүү. Анын үстүндө кооздугу, түбү ушундай кооздугу, алтындан аттар жүгөндөлгөн. Дур ва якут дейт мына, берметтен, якуттан жүгөндөрүчү. Бирок ал аттар бейиште заңдагы, зарада кылбайт жаман нерсе. Лаха ажниха дегени алардын канаттары болот экен. Алардын кадам таштаганы адамдын көзү кайка жетсе ошого чейин. Бейиштиктер ага минип каалаган жагына учушат. Андан төмөнкү даража айтат экен, о Роббум, бул сенин пенделериң бул сыйдын баарына кантип жетти дегенде аларга айтылат экен. Силер уктап атканда булар намаз окуйт эле, силер тамак жеп жүргөнүңөрдө булар оруза кармайт эле, силер коркуп жүргөнүңөрдө булар соңушат эле. Мына ушундай кереметти Алла Таалага сый берип аларгачы. Анын айтат экен, анын бир даража төмөнкүлөр. Бейишке кирген аларды. Булар кандай мындай улуу даражага жетти десе, силер уктап атканда булар намаз окуйт эле. Уктап атасың, машалла, бул туруп алып, уйкусун чекеге коюп туруп, Алланын коркусун алдына коюп, намаз окуйт. Силер тамак жеп жүргөндө булар оруза кармайт эле. Силер коркуп жүргөнүңөрдө булар газатка чыгат эле дейт. Ан Абдулла ибн Мас'уд разıyallahu anhu'da rivayet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, "Fadlu salatil leyli salatil leyl, ala salatin nahar ka fadli sadaqatis sir ala sadaqatil alani." Ravahu Tabarani. Түнкү намаздын артыкчылыгы күндүзгү намазга караганда. Жашыруун садаканын ашкери садака кылганга карагандагы артыкчылыгындай дейт экен да. Тугандар, өзү негизичи ибадатты жашыруун кылыш керек. Негизги ибадат. Ал ашкери кылганы, ачык айкын кылган ал зарылчылыктын себебинен. Ибадат бирок мүмкүн болушунча жашыруун болуш керек. Жашыруун болгон ибадатта ихлас бар. Ашкери болгон ибадатта ихласты контролдош кыйыныраак. Мисалы, эч ким көргөн жок, сиз бир акча бердиңиз, бир садака бердиңиз. Эч ким көргөн жок. Аракет кылыңыз эч кимге көрсөтпөгөнгө. Алладан башка эч ким билбейт. Бу да ихлас күчтүү да. Эми адамдар карап турат, көрүп турат, берип атасыз. Албетте, аракет кылып атасыз Алла үчүн деп. Бирөө мактады, бирөө көрдү, шайтан да казгырды. Мына машалла, сен мынакей берип атасың деп. Ашкере баары бир эме да. Мисалы, мечитке келип кеттиң, элдин баардыгы көрдү. Ошон үчүн негизги ибадат жашыруун. Мурунку улуу муун айтат эле. Силер күнөөңөрдү жашырасыңар го дейт. Бирөө билип калбасын, көрүп калбасын, пайкап калбасын, уят болуп калбайын дейсиңер го, күнөөңөрдү жашырасыңар. Кодом ушундай жакшылыгыңарды жашырыңар дейт. Күнөөлөрүңөрдү жашыргандай жакшылыгыңарды жашырыңар дейт. Негизги ибадат жашыруун. Ошон үчүн айтып атат, түнкү ибадат. Бул сизди башка эч ким көрбөйт да. Мүмкүн үй бүлөңүз деле анча уктап атышы мүмкүн. Бир туугандарыңыз да уктап атышы, ата-энеңиз да уктап атышы мүмкүн. Сиз түнү турдуңуз. Сиз менен Алладан башка эч ким жок.
Бул дагы ихластуулук. Бөлөк. Ошон үчүн айтып атат, түнкү намаздын артыкчылыгы күндүзгү намазга караганда күндүзгү көп адам көрөт. Жашыруун берген садаканын артыкчылыгы ашкере берген садакага караганда экен да. Жашыруу садака күчтүү турат, сооптуу турат. Ашкереге караганда. Эмне үчүн кээде ашкере, ачык айкын садака беребиз? Башкаларды кызыктырыш үчүн, силер да бергиле. Же болбосо башкалардан жаман күмөндөн сактаныш үчүн. Кээде ачык берип коебуз да. Эмне үчүн? Ал ойлобосун. Мына өзү бай, бирок зекетин бербейт депчи. Ошон үчүн ашкере берилет. Зарылчылыктын үчүн да ашкере берилип калат. Себептен мына ал бай, ушу зекетин бербейт деген жаман ойда калып калбасын, кошуналар, достор, жакындары, тааныш билиштери, бул зекетин бербейт деп жаман ойда калып калбаш үчүн зекетин кээде ашкере берип коет. Жаман ойдон сактануу үчүн максаты. Өзүнүн кыйындыгын көрсөтүү, берешендүүлүгүн көрсөтүү үчүн эмес. Алла үчүн берип атат. Ошолордун күмөнүнөн да сактаныш максаты. خرج أبو شيخ ابن حيان بإسناده عن أنس رضي الله عنه يرفعه إلى النبي Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга көтөрүп, мындайча айтканда марфу хадис баян кылат. Пайгамбарыбыз айтыптыр мындай деп: "Салатун фи масжиди ту'далу би 10,000 сала." Менин мечитим, Пайгамбарыбыздын мечити Мадина Мунаввара, Мадина шаарында. Ушул мечитимдеги бир намаз 10,000 намазга тең. 10,000 намазга тең. Ва салатун фи масжидил харам ту'дал би 100,000 сала. Масжидил харам Меккедеги намаз бул 100,000 намазга тең. Ва салаты би арды рибат, чегарадагы намаз ту'дал би 1000 сала, 2000 намазга тең. Чегарада карап тургандар бар го, чегарачылар. Мына бизде машаалла чегарачылар ушунча соо болот экен да. Эгер ушуну эле ниет кылып койсо, болду. Булардын ар бир намазы, мисалы, шам намазы 2000 шамдын намазын соогун алат да. Куптан болсо 2000 куптандын намазын соогун. Чегарага барыбыз да барып алат окшойбуз да. Чегараны кайтарыш керек да. Жерибизди ким кайтарат? Элибизди ким кайтарат? Ошон үчүн дайыма айтып калабыз, чегарачылар машаалла ошо Кыргызстандын ичинде канча ибадат болуп атса, баарына шериктеш. Бардык даватка, бардык сабактарыбызга, соопторго. Ошон үчүн машаалла мына аскерлер, чегарачылар өтө улуу сооп, ушул аябай жакшы кызмат кылыш керек да. Мекенди, элди, жерди жакшы коруш керек да. Ошолордун турган себебинен биз каалагандай уктап, подушканы бияка коебуз, бияка коебуз. Туурабы? Каалаганда бирөө футбол ойноп атат. Мынайда бир жерде болсо, ана жерде тамак, аш жасап жеп атышат. Чегара тынч да. Тополоң болгондо көрөт эле мына бул жерде. Тоюңду көрөт. Той өткөрөсүнбү же жаныңды сактайсыңбы, ошондо көрөсүң да. Ошон үчүн мынакей алхамдулилла, Алла разы болсун. Мынакей азыркы канча деген чегара маселелер чечилип, бир жагынан да чечилиш керек өзүчү. Өтө жакшы. Канчалык тез чечилип, анча-мынча мына сеники, мына меники болду. Всё деп чечилип калса, ошончолук эл тынч да. Болбосо бул кылым карыткан суу менен жерчи талашы, суунун талашы, жердин талашы, бул кылым карыткан талаш. Бүгүнгө чейин эмес. Суу жер үчүн адамдар канча кан төккөн. Азыр мына кечеге эле Алясканы айтып коеюн. Же мына азыркы Украинаны айт. Же биз узакка барып эле өзүбүздү эле айт. Же тияка кетпей эле кой, мына көк жардан эле айт, көк жар менен. 1 метр жерге эмне болуп атат? Сууга кандай болобуз? Мынабы? Ошон үчүн иншалла бул адилеттүү, орунду чечилиш керек, өз убагында чечилиш керек да. Так чечилсе жакшы болот. Мен башка жакка өтүп кетпейин. Мына чегарачылар Пайгамбарыбыздын айтканы мынакей: "Ас-сола би арды рибат", чегарадагы намаз. Чегарадагы намаз, ошол жерде коруп жаткан намаз. Ту'дал би 1000 сала. 2000 намазга тең экен. 2000 намазга. Wa aksaru min dalika kulli rak'atan yusallihima al-'abd fi jawfi al-layl la yurid bihima illa ma 'inda Allah azza wa jalla.
Bulardan dagı çoң sooptu aytayınmı? Bulardan dagı çoң soop tündösü, tündün ortasında, tündün içinde 2 reket namaz okup, oşo 2 reketinden eч nersени maksat kılbay, Allah'ın razıçılığın gana maksat kılgan adam, bul şunun barынан dagı sooptu dep ketти. Karaçı. Бул жерде эмне айтып атат? Ихласка келип атат да кеп. Ошон үчүн туугандар, ихласты бекем бармайын. Ибн Аби Дуnya kitabı Tahajjudda жазган экен, Ибн Аббас разияллаху анхумадан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтыптыр, мындай деп: Ашрафу уммати хамалатул Кур'ан ва асхабул лейл. Мен үмметимдин эң шарапаттуулары ким десе, Kur'an'dı jat alıp götөрgөндөр жана түн ээлери. Түн ээлери дегени түндө ибадатта өткөргөндөр. Эркек болсун, аял болсун. Ушулар үммөттүн эң мыктылары ушулар экен. Эң шарапаттуу ушулар экен. Сахл ибн Саад разияллаху анхудан риваят айтат: "Жа Cebrail ferişte Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a geldi. İlen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Aytıptır Cebrail ferişte geldi. Ya Muhammed, iş ma şey fe inneke meyyit. Kalaşınca yaşa. Bari öylesin. Ve amel ma şit fe inneke mecziyun bi. Kalaganda yamal kılıver. Bari anaksı söz birli. Ve ahbib men şit fe inneke mufariqu. Kimdi жақшы көрсөң жақшы көрөр, бирок ал менен сөзсүн ажырашасың. Же ал сени таштап кетет, же сен аны таштап кетесиң. Ve alam anna şarafal mu'min qiyamul leyl. Bilip koy. Mu'minin şarapatı түнкү ibadatta. Ve izzahu istighna'uhu anin nas. Mu'minin izzatı adamlarga behajet bolgondo. Раваху Табарани би иснадин хасан. Табарани. Ушу хадис боюнча кичине токтоп кетели. Жабраил периште Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга келип айткан сөзү, караңыз. Периштелердин мырзасы Жабраил. Адамзаттын мырзасы Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам. Периштелердин мырзасы Жабраил алейхиссалам. Адамдардын мырзасы Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам. Келип айтып атат: Ey Muhammed de, kalaşınca yaşa, bирок bari öylesin. Demek gün sayın жақшы yaşaylı, köp yaşaylı, жақшы ümit menen yaşaylı, bирок ölümdü unutpay yaşaylı, büttü. Qanday yaşasanız yaşаңыз, bирок ölümdü unutpay yaşаңыз, siz utasız. Utasız. Kim gana bolboңуз? Пайгамбарыбыз айтып атат. Канча кааласаң жаша, кандай кааласаң жаша, бир өлөсүң дейт. Мынакей караңыз. Экинчиси, кандай амал кылсаң кыла бер. Сөзсүз анын акысы берилет. Акысы. Жакшынын акысы сөз берилет. Сиз ойлобоңуз, менин жакшы ишимди кадырлабай койду, жакшы сөзүмдү кадырлабай койду, баалашпай койду. Жоқ, Алла Таала менен сода кылыңыз. Ар бир жакшы сөзүңүзгө Алла Таалам ошонун акысын берет. Албетте ошо сөзүңүздүн салмагы ихласыңызга жараша. Ихласыңызга жараша. Акыйкат сөздү айт, ачуу болсо дагы дейт го. Сөздөрдүн эң адилеттүүсүн билесизби? Кайсы сөз? Бирөөгө сиз муктажсыз да, зависимыйсыз. Сиздин ишиңиз ошондон бүтөт да. То есть ошонун кол алдында иштейсиз. Начальниктин алдында адилеттүү сөздү айта алсаңыз, сөздүн эң адилеттүүсү ушул. Сизди иштен кетириши мүмкүн деген коркунучуңуз бар. Айлыгыңызды бербей коюшу мүмкүн деген коркунуч бар. Сизден иштен айдап берет деген коркунучуңуз бар. Же болбосо ишиңизди бүтүрө турган үмүт бар. Бирөөгө машалла ишиңизди бүтүрүп берет да. Тиги ишиңизди, бул ишиңизди же бир акча берип турат, сиз оборот кылып турасыз. Ошонун алдында акыйкат сөздү айта албайсыз. Эмне үчүн? Сиз азыр зависимый болдасыз да. Эгерде акыйкат сөздү ошондой адамдын алдында айта алсаңыз, ушул сөзүңүз
Ушу сөзүңүз. Адилеттүү сөздөрдүн эң адилеттүүсү ушул. Бирөөдөн коркосуз, же үмүт кылтырасыз, ошонун алдында адилеттүү сөздү айтуу дейт. Мына. Сөздөрдүн эң адилеттүүсү ошол да. Ошон үчүн мына жердеги айтып атканыбыз, кандай гана амал кылба, сөз акысы берилет, акысы берилбей койбойт. Алла Таала акысы бериле турган күндү, кыямат күндү дайындаган. Эмне үчүн кыямат күндү Алла Таала белгисиз кылып дайындады? Себеп Алла Таала ар бир инсандын кылган жакшы жаман амалынын акысын бериш үчүн. Ушуну унутпаңыз. Кыямат күндү эмне үчүн Алла дайындады? Эмне үчүн чечип койду? Эмне үчүн бизге жашырын кылып койду? Ар бир инсандын кылган жакшы амалын, же кылган жаман амалын акысын бериш үчүн, толук бериш үчүн Алла Таала кыямат күндү дайындады. Демек, биздин туугандар бир дагы жакшы жаман амалыбыз текке кетпейт, унутулуп албайт, жоголуп кетпейт. Кичинекейи болсун, чоңу болсун, сиздин кылган амалыңыз жоголуп кетпейт. Эскирип калбайт. Унутулуп калбайт. Былтыр сиз канча жолу мечитке келип кеттиңиз? Канча жолу кадам таштап келдиңиз? Унутулбайт. Канча зикир кылдыңыз? Канча жолу сиз фикир кылдыңыз? Унутулбайт. Канча жакшы иш кылдыңыз, жакшы сөз айттыңыз? Бирөө да унутулбайт, бирөө да эскирбейт. Алла Субханаху ва Таала кабарын берет. Сөз кабарын берет. Юнаббихум бима амилу. Кылган амалдарын Алла Субханаху ва Таала кабарын берет. Ахсахуллаху ва насу, валлаху аля кулли шайин шахид дейт. Ахсахуллах. Алла Таала аны эсептеп, тактап, жаздырып койгон. Ва насу, адамдар аны унутуп калган. Валлаху аля кулли шайин шахид. Алла ар бир нерсеге күбө. Кудайым сактасын, канча жолу Куран окуттуңуз, канча жолу музыка окуттуңуз, баары жазылган. Канча жолу ушак айттыңыз, канча жолу ушак окуттуңуз, баары жазылган. Канча жолу жакшы сөз сүйлөдүк, Куран окудук, зикир кылдык, чын сүйлөдүк, пайдалуу, канча? Бардыгы жазылып атат. Бардыгы жазылып атат. Ушунун бардыгын эртеге Алла Таала китептин шекилинде берет. Намай амал дептеринде. Каф сүрөсүндө келет го: "Ва вуди ал-китаб фатарал мужримина мушфиqina мимма фи ва якулуна ма я вайлатана ма ли хада ал-китаб ла югадиру сагирата ва ла кабира илля ахсаха." Мужримдер эртеге китептер, амал дептеринде китептер коюлганда көрөсүн дейт, күнөөкөрлөрдү коркуп тургандарын. Айтышат экен: "О, өкүнүч. Бизге өлүм болсун" дейт экен. Мали хадал китаб. Бул китептин абалы кандай? Ла югадиру сагирата ва ла кабирата илля ахсаха. Кичинекей чоң амалдын бирин дагы таштабай, бардыгын жазып салып турган, тактап коюп турган. Ва важаду ма амилу хадира. Алар кылган амалдардын бардыгын кол алдында табышат дейт. Ва ма язлиму раббука ахада. Сен Роббуң бир дагы инсанга зулумдук кылбайт. Кылбаганын кылды деп жазып, айтпаганын айтты деп жазып, укпаганын укту деп жазып, Алла Тааландай залым эмес. Вамаллах лайса бидаллам лил ибад. Алла пенделерге залым эмес Алла Таала. Вамаллах юриду дулман лил аламин. Алла саңа эмес, бүткүл аламга зулумдук каалабайт. Алла Таала залым эмес. Өзү айткан: "Инни харрамту зулма ала нафси ва жаалтуху байнакум мухарраман фала тазаламу." Мен зулумдукту өзүмө арам кылдым. Жана силердин ортоңорго дагы зулумдукту арам кылдым. Ошондуктан эй пенделерим, бири-бириңерге зулумдук кылбагыла. Бири-бириңерге зулумдук кылбагыла. Демек, ар бир туугандар кылган амалыбызга анын акысы берилет экен. Амал деп эмне айтат? Денеден чыккан нерселерди амал дейт. Тил менен сүйлөдүк,
Көз менен көрүп атабыз, кулак менен угуп атабыз. Бир нерсе жеп алкымдан өтүп атат. Ак нике адал менен кошулуп атабы же арам зына менен барып атабы? Мыналар бардыгы амал. Ушунун бардыгы жазылат. Ушунун бардыгына Алла Таалам акысын сөз берет. Фама я'мал мисқала дарратин хайран яра, вама я'мал мисқала дарратин шарран яра. Ким кыпындай жакшы иш кылса аны сөзсүз көрөт сабабын, ким кыпындай күнөө кылган болсо аны да азабы бар. Ошо тугандар, биз амалыбызды оңдойлу. Пайгамбарыбыз амалыңарды оңдогонго деп ушуга мээнет кылган. Мынакей Жабраил периште келип пайгамбарыбызга айтат: "И'мал ма ши фа иннака маджзиюн би." Каалагандай амал кыла бер, бирок билип кой, ушунун акысы берилет. Ошондуктан жакшы амал кыл, жакшы натыйжаны кааласаң, жакшы амал кыл. Тияктан жакшы мага сый болсун десеңиз, кабырда сый болсун, мага урмат болсун, ахиретте жүзүм жарык болсун, Алла Тааланын алдында уялбай турайын, кылган жакшы соопторум ушул Алла Таалам эселетип берсин десеңиз, анда азыр жакшы амал кылыңыз. Интаку хасаната юдаифха ва ю'ти мин ладунху ажран азима. Эгерде жакшылык же бир сооп бир якун хасана, бир хасана болсо, Алла Таала юдаифа, Алла айкөл экен да. Сиздин бир жакшылыгыңыздычы бир кылып кайтарбайт экен Алла Таала. Юдаифа, эселетип кайтарат дейт. Канча эселетет, ал өзү билет. Бирок хадистерде келет. Минимум 10. Bir kılgan жақшылығыңызға 10 есе. Андан ары 700-гече. Андан арыдағы Алла юдаифу лиман яша, кимге қаласа Алла Таала андан да көбөйтүп бере берет, ал Алланын иши. Bir жақшылыққа. Ва ю'ти мин ладунху ажран азима, Алла Таала өзүнүн алдынанчы мындан да улуу сооп берет экен. Жамандык болсо Кудай сактасын, бирге бирле берилет, болду. Жақшылыкта Алланын айкөлдүүлүгү, жамандыкта Алланын адилеттүүлүгү. Бейишке Алла Таала бейишке киргизет, өзүнүн айкөлдүүлүгү менен киргизет. Дозокко киргизет адамдарды, адилеттүүлүгү менен киргизет. Зулумдук жок бу жерде. Раз жаман амал кылдыңбы, ошого жараша ал дейт да. Жакшы амал кылдыңбы, ошого жараша эмес. Ашыгы менен ал дейт да. Жакшы ишти кыла берели, чын сүйлөй берели. Дарат алып жүрөйлү, кусул алып жүрө берейли, теке берленбей жүрө берейли, көр албастык кылбай жүрө берейли. Куран ачып, зикир кылып, дуа кылып, адалдан пешене термен акча таап, бирөөнүкүн уурдабайлы, бирөөнүн абирине кол салбайлы, бирөөнүн аркасынан ушактабайлы, бирөөнү жамандабайлы. Мына ушунун бардыгы амал. Айтып атат, кимди жакшы көрбө, сөзсүз ажырашасың. Ва ахбиб ман ши. Кимди жакшы көрсөң жакшы көрө бер. Кимди жакшы көрсөң жакшы көр. Устазыңбы, шейхиңбы, шакиртиңби, атаңбы, апаңбы, аялың, бала чакаң, неберең, кимди жакшы көрсөң жакшы көр. Фа иннака муфариқу. Сөзсүз ажырашасың. Демек, алхамдулилlah, жакшы көрүшүбүз керек экен. Бири-бирибизди жакшы көрүшүбүз керек. Бирок билип коюшубуз керек, эртеби кеч ажыраша турган күн бар. Ошон үчүн жасалмай эмес, чыныгы бирибизди жакшы көрөйлү да. Алла үчүн жакшы көрөйлү. Атаны жакшы көрсөк дагы, апаны жакшы көрсөк дагы, аялыбызды жакшы көрсөк дагы, балабызды жакшы көрсөк. Ушу билип коюңуз да, пайгамбарыбыз айткан сөз экен. Мен жакшы көрүп атам, бирок бир күн келет, ушу менен коштошкон күн келет деп жакшы көрүңүз. Чыныгы жакшы көрөсүз. Практика кылсаңыз, жөн акча үчүн эмес. Ата үчүн, апа үчүн, аял үчүн, бала чака үчүн, бир тууган үчүн эмес. Жөн эле эртеге мен ажыраша турган күнүм бар, пока жакшы көрүп калайын деп көрүңүз, бул башкача сүйүү. Башкача жакшы көрүү бул. Мисалы, Кудайым сактасын, эртеге мен ушулар менен коштошом, бүгүн жакшы көрүп калайын десең, элестет кандай. Же болбосо эртеге бул мен менен коштошсо кандай жакшы көрөсүң? Элестетип көр. Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselam gelip ne devam ediyor? Ve ahbib man şi't fa innaka mufariqu. Kimdi kalasan jakşı gör, birok bilip koy, oşo menen ajırашасың. Koştaşasың da. Demek içinde kança degen bir
Jawhar, kança degen bermet, danışman, keremetler жатат. Ошон үчүн иншалла мейли бизден улуу болобу, кичүү болобу, биз теңдүү болойлубу, биз ушуга үйрөнөйлү. Алла үчүн жакшы көргөндү үйрөнөйлү. Алла үчүн жакшы көргөндү үйрөнөйлү. Жакшы көргөндө дагы ушу мен жакшы көргөнүм Алла үчүн болсун, бүгүн бар, эртеге жок деп. Алла үчүн жакшы көргөндөргө Алла субхана ва таала кыямат күнү өзүнүн аршынын көлөкөсүнөн жай берет. Ал күнү андан башка көлөкө болбойт да. Андан кийин айтып атат. Момундун шарапаты кандай каякта экен? Момундун шарапаты кыямул лейл. Түнкү ибадатта экен. Ким канчалык түндө туруп ибадат кылса, ошончолук шарапаттуу, ошончолук бактылуу. Эми момундун иззаты каякта? Биз азыр иззат деп акчада авторитет деп беребиз. Жок. Момундун авторитет, иззаты, уважениясы, истигнауху аниннас, адамдардан мустагни болуу. Мустагни деген мен түшүндүрүп берейин. Мустагни деген мындай. Ага көз каранды эмес да, ага кажетсиз. Адамдардын акчасыначы сиз ага көз салбаңыз. Акчасын санабаңыз. Байлыгы кандай болсун, сиз мага не интересует дегендейчи. Байлыгы. Адамдын өзүн баалап, аны байлыгына кереги. Сиз канчалык адамдарга муктаж эмес болсоңуз, ошончолук ошолордун алдында сиз иззаттуусуз. Түшүндү? Абийирдүүсүз. Алхамдулилlah. Яхдикумуллаху истихбалакум. Мына сөздү караңыз. Ва иззуху истигнаху аниннас. Менин иззатым, эгерде мен бунун акчасын санай берсем, бунун акчасына кызыга берсем, аны бунун алдында мен кор болом. Эгерде мен бунун акчасы канча акча болсо өзүнө буйрсун. $1 миллион, $10 миллион, $1 миллиард өзүнө буйрсун. Ага кызыкпаңыз. Ушул жерде сиздин иззатыңыз, сиздин абийириңиздин сакталуусу. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан бир сахаба сураганда, "Я Расулаллах, дуллани аля амал." Мага ушундай бир амал айтыңызчы дейт да. Ида амилту, мен амал кылсам, ахаббани Аллах ва ахаббани аннас. Алла да мени жакшы көрсүн, адамдар да мени жакшы көрсүн дейт. Мага ушундай бир амал айтыңыз, ошону мен аткарайын. Алла мени жакшы көрсүн, адамдар да мени жакшы көрсүн. Пайгамбар не dedi? İzhad fi dunya yuhibbaka Allah. İzhad fima indannas yuhibbakan nas. Dünyanın süyüsün жүрөктөн чыгарып кой, Allah seni жакшы көрөт. İzhad fima indannas. Адамдардын байлыгына кызыкпа, адамдар seni жакшы көрөт. Эгерде сен адамдардын байлыгына кызыксаң, адамдар seni жакшы көрбөйт. Сиз өзүңүз элестетип көрүңүз, сиздин байлыгыңызга бирөө кызыгып атса. Канча акчаң бар, каяктан таап атасың, канча дүйнө, Аны сиз автоматически эле сиз аны мындай жакшы көрбөй каласыз. Айтасыз ичиңизденчи, бетине айт, кээде бетине эле айтып берет. Ишиң эмне, сени мен кантип табам? Мен канча акчам бар деп атат. Эч ким аны жактырбайт. Ошон үчүн пайгамбарыбыз кандай бизге жолдомо берип атат? Биз ар бирибиз өзүбүздү, напсыбызды ушундай тарбиялайлы. Мен бирөөнүн да акчасына кызыкпайм депчи. Ар бирибиз өзүбүздүн напсыбызды пайгамбарыбыз айткандай тарбиялайлы. Канча байлыгың бар, буйрсун ал. Байлыкта бактылуулуктун жыты жок. Байлык бул сыноо. Алла субхана ва таала сыноо үчүн берет. Алла Таалага шүгүр кылабы же кылбайбы? Ахиреттин курабы же курбайбы деп. Ошон үчүн туугандар, мынакей пайгамбарыбыз айтып атат, момундун иззаты истигнауху аниннас, адамдардан бекажет болуусунда. Адамдардын байлыгына кызыкпаганда. Ошондо биздин иззатыбыз болот экен. Мен сиздин байлыгыңызга кызыкпасам, менин иззатым болот. Сиз менин байлыгыма кызыкпасаңыз, сиздин иззатыңыз болот. Түшүндүрө алдымбы? Канча деген алхамдулилlah деген. Машалла, мубарак. Алла Таала бериптир, байысын, элибиз бай болсун. Бирок кандай болуп бай болсун?
Материальный емес, духовный бай болсын бірінші. Анан материальный байлығы зияны тийбейді. Егер де рухани байлық жүректе болса, анда мына материалдық байлықчы бізді құртады. Біліп қойыңыз. Бізді қор қылып береді бұл. Бізді açкөз қылып өлтіреді. Birbirimizi çapkılap, birbirimizi қуып, tepkilep, қордап дүниеден өлеміз. Егер де біз жан дүниеміз бай болса, байлық деп өзі айтады, ғина нафс. Пайғамбар айтқан, байлық деген не білесің бе? Кембағалдық, фақыр деген не білесің бе деп. Байлық жүректің байлығы байлық. Кембағалдық жүрегі кембағал, жүрегі ач, ал қолында қанша доллар болса дағы бәрі ачам. Ошон үчүн иншалла биз биринчи жүрөгүбүздү байыртайлы. Каниет менен, шүгүр менен, экинчи адамдын байлыгына кызыкпаган менен. Bunun байлыгына кызыкпа, bunun байлыгына кызыкпа, bunun байлыгына кызыкпа. Тегерегинде канча досторуң бай, машиналары бар, үйлөрү бар, алтындары бар, анын байлыгына кызыкпа сен. Өзүңү кор кыласың 1, ачкөз кыласың 2, сараң болосуң 3, шүгүрсүз болосуң 4. Анын алдында сен эч нерсе эмессиң. Алланын алдында да эчтеке эмес болуп калат. Ошон үчүн пайгамбарыбыз бизге улуу насаат айтты. Түшүнгөнгө, жашоого ала турган бир багыт. Мен анын эки контейнери бар экен. Сиздин бир контейнериңиз. Ойлоп ал, эки контейнер болсо Алланын алдында ошончо болуп кетет. Жок. Алланын алдында адамдын баасычы байлык менен эмес. Allah'ın aldığında adamın bağısı bilip koyunuz. Akça menen, bilik menen, baylık menen, soruluk menen, güç menen, ulutu menen, urusu menen emez. Allah'ın aldığında adamın bağısı, kadır, barkı, sıfatı menen. Adam gerçilik sıfatı menen. Kança iman var, kança takva var, kança boğurgerlik var, kança çınçıldık var, kança şükür var. Sıfat menen. Allah Kur'an'da aytadi. Ya yuhannas, ey adamlar. İnna halaknakum min zakarna unta. Biz sizlerdi barыңарды bir erkek bir ayaldan, bir ata bir eneden yarattık. Ve cealnakum şu'uba ve kabaila li ta'arafu. Biz sizlerdi el, ulut, uru kılıp koyduk deydi Allah Teala. Bir ata bir eneden biz. Birösün Koreys, birösün Japoniyes, birösün Afrikanец, birösün Amerikanец, birösün Orus, birösün Kırgız, birösün Kazak, birösün Tacik, birösün Uygur, birösün Dungan, birösün Dergin. Her kандай kılıp durup Allah Teala deydi. Ve cealnakum şu'uba ve kabaila. El, ulut kılıptık sizlerdi. Жана уруу кылып жаратып койдук мынакей. Оң канат, сол канат деп кет анакей бул. Анасап. Тагай, адигине, эчкелек, аны башка уруу, бардыгын уруу кылып Алла Таала жаратты мындай кылып. Эмне үчүн? Литаарафу. Бири-бириңердин тегиңерди, бири-бириңердин өңү башы, бири-бириңердин маданиятыңарды билиш үчүн, сыймыктаныш, кыйынсыныш үчүн эмес. Инна акрамакум индаллахи аткакум. Sizlerden en urmattığınlar Allah'ın aldığında en takvanlar. En suluğunlar degen yok, Arabınlar degen yok, Kırgız degen yok. Sizlerden en uluğunlar Allah'ın aldığında en suyluğunlar, en takvanlar da otur. En suluğunlar degen yok. En biyinger, en kanılar, en bayınglar dep aytkan yok. Aytkan yok anda yok ana. Allah'ın aldığında bu özü bergen, anı sınao üçün bergen vardı. Allah'ın aldığında sıfatla jarış kıla deydi. Jönököylük sıfatla jarış kıla. Bereşendүүлүктө жарыш кыла. Ихластуулукта жарыш кыла. Таквалык күнөөдө өсө турган жер берди. Abu Umama Bahili radıyallahu anh rivayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Aleykum bi qiyamil leyl fa innehu da'bu salihin qablakum ve qurbatun ila rabbikum ve magfiratun liseyyiat ve manhatun anil ism." Ravahu Tirmizi ve İbn Huzayma vel Hakim. Peygamberimiz aytat: "Түнкү ibadetти бекем кармагыла. Анткени силерден мурдагылардын жакшы адамдардын адаты. Робуңарга жакындата турган, күнөөлөрдү кечирте турган, кемчилдик каталарды кечирте турган, күнөөлөрдөн токтото турган түнкү амал" дейт да. Мынакей бир хадисте Тирмизидеги ушуну айтып атат. Силер
алейкум би қиямул лейл, түнкі ибадатты бекем қармағыла. Анткени мекен дабу салихин қаблакум. Сіздерден мұрынқы оулиялар өтті ғой, ошо оулиялардың жолу екен да болчу. Оулиялардың ошолордун сыпаты екен тахажжуд намаз. Оулиялардың сыпаты өзгөчөлүктөрү. Андан кийин айтып атат: Курбатун иля роббикум. Робоңарга жакындата турган амал экен. Тахажжуд робоңарды жаратуучуңарга жакындатат дейт. Андан кийин макфаратун ли сайyiat. Мына ошо күнөөлөрдү кечиртет экен мына. Күнөөлөр кечирилгенге себеп экен тахажжуд. Күнөөлөр кечирилет тахажжуд намазда. Алла Таала өзгөчө кайыр. Алла Субханаху ва Таала кайрылат. Тооба кылуучу пенде барбы, тообасын кабыл кылайын. Күнөөсүнөн кечирүүчү пендем бар, күнөөсүн кечирейин. Кажетин сурай турган барбы, кажетин бүтүрейин. Алла Субханаху ва Таала. Үчүнчүсү мына угуңуз, манхатун алил исм. Арам иштерден токтото турган күч бар. Тахажжуд окуганда да түндөс окуду, Алланын алдында окуду, күндүзү иншаалла ошо тахажжуддун ихласына жараша бул күнөөдөн узак болот. Неден узак болот? Күнөөдөн узак болот. Себеп күнөөдөн токтотот дейт. Күнөөдөн токтото турган сыпат бар экен. Ушундай заряд бар экен. Ушундай мош күч бар тахажжудда. Имам Тирмизи Билал разияллаху анху, Табарани, Салман разияллаху анху экөө тең айткан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Алейкум би қиямил лейл. Түнкү ибадатты бекем кармагыла. Фа иннаху дабу салихин қаблакум. Сіздерден мурунку салих олиялардын адаты. Ва мақрабатун иля роббикум. Робуңарга жакындата турган. Ва макфаратун ли сайyiat. Күнөөңөрдү кечирте турган. Ва матрадатун лидай анил жасад. Денеден ооруну кетире турган дейт. Мына жерде мына сөз кошулду. Денеден ооруну кетире турган. Субханалла, тахажжуддачы рух, жан дүйнөнүн дагы шыпасы, дененин дагы шыпасы экен да. Экөө тең бар экен. Денеден ооруну кетирет экен. Тахажжудка турган адамда алхамдулилля канча деген оору тахажжуд менен эле чечилет. Кандай дедиңиз? Канча деген оору садака менен чечилет. Канча деген оору орозо менен чечилет. Ооруларды алхамдулилля болгондо дагы көзгө көрүнмөгөн страшный ооруларды мыналар чечет. Ошо мына жерде азыр мына хадис. Билал разияллаху анхудан Тирмизиде келип атат. Салман разияллаху анху эки сахабадан айтылып атат. Табараниден келип атат. Экөө тең айтып атат мына. Ва матрадатун лиддаи анил жасад. Денеден ооруну кагып силгип жок кылып чыгарат экен да. Тахажжудда оор алхамдулилля. Өткөндө дагы айттык эле. Мынакей баягы жүрөк ооруну кармап калган не дейт эле? Инфаркт, инсульт дейт эле? Инфаркт, ошол түндүн эң акыркы учурунда кармайт экен көбүнчө. 24 сааттын ошол учурунда. Иншаалла ошо түндө бир ордо тойгонуп, бошонуп, жакшы даарат алып, 2 рекет намаз, Кудайым буйрса бул ооруну болду. Андан кийин иншаалла окуп, Алладан дуа кылып, жакшылыгына дагы, жамандыгына дагы, кокусунан сыноо келип калса, сабырдуулуктун дуасын кыласыз. Канча кыжалатчылык кетет. Алла Таалага жакындайсыз, байланышыңыз бекемделет. Ошончо эмнеде матрадатун лидаи анил жасад, денеден ооруну кетирет. Абу Хурайра, Абу Саид радиаллаху анху айтат, пайгамбарыбыз айтты: "Ман истайқада минал лейл ва айқада ахлаху фасаллая ракаатайни жамиан кутиба минад дакирин Аллаха касира ва закират." Раваху Абу Дауд ва Насаи ва Ибн Мажа. Ким түнү ойгонсо, аялын ойготсо, ким түнү өзү ойгонсо, жана аялын ойготсо, экөө тең намаз окуса 2 рекет. Не болот десе, кутиба, экөө тең Алланын алдында жазылат экен. Закирин Аллаха касира ва закират Куранда Ахзаб сүрөсүндө келет. Алланы көп эстеген эркектер, Алланы көп эстеген аялдар деп ошолордун катарына жазылат, булар списокко кирет дейт. Демек түндөсү мисалы өзү эле тура бербей, кожоюн шеригинде тургузуп коюш керек экен да. Ахиретке даярдан деп.
Senin esep kitebin özünçö, meniki esep kitep özünçö. Ekö teң turup namaz okusa, Allahu akbar. Allahu akbar. Daarат алып, ekö teң namaz okusa, ekö teң бири-бирине дуа кылса, ekö teң кичине Аллахнын зикирин кылса, элестетиңиз кандай руханият, кандай мухаббат болот. Анан барып мейли бир куюм чайдан да ичип койсун. Uyku sırap atkanda turab. Uyku sırap ayranı Kur'an'ı açıp okup, ana ibadet. Uşudan ötken vakit var, uşudan ötken ruhaniyat var mı? Dаңғыр дуңғыр аяқтан келетін, бағымда таба башқа. Бұрық Аллахның алдында емне кимдерден жазып отасыз? Аллахны көп естеген еркектер деген списогына кирдиңиз. Аллахны көп естеген аялдар деген список бар. Закирин Аллаха касира ва закират. Ошо тизмеде, алхамдулилlah, сиздин атыңыз бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуа берген. Алла райымына бөлөсүн деп. Рожулан ушундай кишини кама минал лейл, түндөсү турат экен дагы, фасалла, намаз окуйт, ва айкада имраатаху, аялын ойготот. Фасаллат, аялы да намаз окуйт. Фаин абад, эгерде турбай койсо, жиниме тийбе десе, надаха фи вajhihal ma, бетине кичине муздак суун чачып коет дейт. Мени ошондой эркекке Алла Таала райым кылсын, райымына бөлөсүн деп пайгамбарыбыздын дуасын дуа кылган. Суу чачсам тополоң чыгарат болобу? Биздин устазыбыз айтат эле, тамашачыңам. Бирок мына хадис бар го, кимдин аялы ошо тамашаны түшүнсө дейт. Тополоң чыгара турган болсо суу чачпасын дейт. Эшиктин сыртына чыгып калып анан суу чачам деп. Суу чач десе, о бир чыны менен чачып жүрбөй анда. Жок. Мындай эле кичине эле мынтип коюш керек. Серпип коет го. Ойгоно тургандай кылыпчы. Жакшы угалы. Кээ бирлер бар да. Коркалса башына алып келгендер. Бар тургандан кийин бир чыны менен чачып жүрүп, тополоң ким мына максатта муну айткан деп ана мага эме кылса, бирок ушунун тескериси эмеси бар. Аялдарга да дуа берген. Биз эми сабакта аялдар да угат да. Мынакей рахималлаху имраатан. Алла райымына бөлөсүн ушундай аялды. Камат минал лейл, түндөсү турду. Фасаллат, намаз окуду. Ва айкадат заужаха, күйөөсүн ойготту. Фа ин аба, күйөөсү ойгонбой койсо, надаха фи вajhihal ma, бетине суу чачты. Ушуга дагы. Өзү ойгонуп намаз окуп, күйөөсүн ойготту. Ойгонсо жакшы, ойгонуп кетсе, сразу суудан баштабаңыз. Ойготтуңуз биринчи. Мындай ойготтуп, акырын. Мүмкүн иншалла аялыңыз сизди ойготот. Ага экөөнө тең да. Кимиси биринчи турса, экинчисин ойготсо, Алланын пайгамбарыбыздын дуасын алат да. Ошон үчүн так что бири эртерээк турганга аракет кылыш керек экен да. Аракет кылабызбы? Раваху Абу Дауд ва Насаи ва Ибн Маджа ва Ибн Хузайма, Ибн Хиббан ва Хаким. Сахих ала шарти Муслим. Канча китептеги бар ушуну. Абу Даудда, Насаиде, Ибн Маджа, Ибн Хузаймада, Ибн Хиббанда, Хакимде Муслимдин шартына туура келет деп атат мына. Канча. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуа берди. Алла ошондой эркекти жана Алла ошондой аялды, ошондой эле деп айтайын, Алла ошондой бактылуу эркекти, Алла ошондой бактылуу аялды райым кылсын деп атат. Өзү турат, намаз окуйт дагы, жолдошун, же болбосо аялын тургузат. Туруңуз деп жакшынакай машаалла. Туруп кетсе жакшы, болбосо кичине сууну чачырат. Дагы деле уктай берсе, бул талашып отура берип, убакытты тикке кетирбең. Сразу Куранды ачып алып окуй бериң. Абу Малик Аш'ари радиаллаху анху деп аят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ма мин раджулин ястайқиду минал лейл, фаюқиду имраатаху, фаин галабаха ан-наум, надаха фи вajhihal ma, фаяқумани фи бай'атихима, фаяذкурани Аллах азза ва джалла са'ата мин лейл илля гуфира лахума." Машааллах. Кайсы эркек түндөсү туруп, аялын ойготсо, эгерде уйку үстөмдүү болсо, анын жүзүнө бир аз суу чачыратып койсо, кийин экөө тең туруп, намазын окушса, Алланы зикир кылышса, түндөсү бир аз убакыт, алардын сөзсүз күнөөлөрү кечирилет. Күйөөсүнүн да күнөөлөрү кечирилет, аялынын да күнөөсү кечирилет. Bir hadiste Peygamberimiz aytat: "Aqrabu ma yakunu Rabb jalla jalaluhu minal abd fi jawfil leylil akhir."
Allah subhanahu wa ta'ala pendege en yakın bolgan uçur tündün en akırkı bölügünde. فَاِنْ اِسْتَطْعَاتْ اَنْ تَكُونَ مِمَّا يَذْكُرُ اللّٰهِ فِي تِلْكَ سَاءَ فَكُونَ وَاِنْ اِسْتَطَعْتَ اَنْ تَكُونَ Egerde güçün jetse Allah'ını estey turganlardan bolunu oşol vakta sözsüz bol. Onda çetkanda meynet kılıp oşol vakta turup zikir kıl degen söz. Allah'a en jakın bolasın da otat da. Bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Ma khayyaballahu imra'an qama fi jawfil leyl faftataha suratul Bakara ve Ali İmran" deydi. Allah Teala maksatsız kılbaydı. İyilikке jetkirбей koybaydı. То есть teskerinasin aytsak, sözsüz murat maksatına jetkiret, iyilikке jetkiret. Kaysi adamdı, uşunday adamdı tünü turup Bakara suresi, Ali İmran suresinin uzun surelerde Kur'an'da oşolordu namazda başta okusa deydi. Tünü Bakara, Ali İmran okuyanların öte kasiyeti çoğunda. Daracası da büyük bular. Bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Men bata leyleten fi khiffati min at-ta'am ve şarab yusalli tadarakat havlehu hurul ayn hatta yusbiha." Kim tündesi uktasa tamak sudan jеңилирээк bolup, tündösü anın tegerinde hurul ayn toptolot deydi. Taң atkışakta deydi. Abu Darda radhiyallahu anhudan rivayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan: "Salasatun yuhibbuhumullah ve yadhahu ileyhim." Üç türlü kişiye Allah Teala'lardı jakşı göret, jana Allah'dan Allah razı bolot. Ve yastabşiru bihim, alar men Allah subhanahu ve Teala kuşkavarlayt. Allah kim eken? Subhanallah, Allah'ın Allah subhanahu ve Teala'nın jolunda mınaki öz nafsisi menen karmaşkan Allah subhanahu wa ta'ala jardan bergen. Allah aytatken pendemi karagılaçı kanday sabırdı men üçün deydi. Ekinçisi olsa şunday ayal, al çıraylı ayal, jumşak ayal, jakşı tündösü turup ana namaz okugan. Mına aziz. Üçüncüsü sapardağı kişi bardık sapardağı çoğu çıkkanda, ruhtav atkanda bol turup namaz okugan. Bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "La hasada illa fi isnatayn. Raculun ataahullahul Kur'an ve huve yaqumu bihi ana al-leyl ve atrafan nahar. Ve raculun ataahullahu malan ve huve yunfiqu ana al-leyl ve ana an-nahar." Ravahu Muslim. Göralbastыk özü bolboyt tugandar. Eki kişiden başkaga. Birösü Allah Taala kimge Kur'an berse, jana al tünü günü okuyt eken Kur'anды. Ekinçisi Allah Taala biröge mal mülk berse, al tünü günü Allah'ın jolunda sarptayt. Tugandar, hadiste Peygamberimiz aytat da, Bukhari şerifte de var. La hasada illa fi isnatayn. Göralbastыk aram. Бирок эки кишиге макул дейт да. Бул деген көрө албастык кылса болот деген мааниси гыпта деп коет. Гыпта дегени суктануу деген сөз. Суктануу. Суктануу шариятта бар нерсе. İmam Bukhari rahmatullah aleyh bir tema koygan. Bab al-iqtibat fil ilm vel hikma деген. İlimde jana hikmatda suktanu bolovu depçi. Suktansa jakşı. Jönele uruksat emes, mubah emes, belki mustahsan bu. Misali biröge Allah Taala densoluk berdi, oşo densoluğuna suktansa bolot da. Men sizge birinci ajrat aytayın. Suktanu menin görө албастыктын айырмасы кандай? Көрө албастык мындай болот. Мына ушул бар нерсеси жок болсо экен дейт да. Çünkü mana şunun baylığı var go, uşudan jok bolsa eкен deydi. Zavalun ni'ma. Tamanna zavalun ni'ma, ne'mattın jok boluşun engseyt. Mana bul көрө албастык деп айтат. Ошол ne'mat мага келсин же мага келбесин, менде болсун же болбосун кызыктырбайт. Главный ушул адам да болбосо экен дейт да. Буну көрө албастык, ичи тартык, бул арам, чоң күнөө. Ушунун тескерисинче суктануу деген бар. Sizde boluversin, men sizde жок болсун дебейм. Мага да ошондой болсо экен дейм да.
Бирок сизден жок болуп болсо экен. А бул уруксатта шариятта. Бирөөгө Алла Таала илим берди. Ошо илимине суктанса болот. Ана мага да ушундай берсе. Карылык, Куран окуйт. Же болбосо Алла Субханала Таала бирөөгө байлык берди. Алланын жолунда сарптайт. Ошондойлорго суктанса болот. Бирөөгө байлык берди, ал сараң, ага суктанса болбойт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, эки нерсе гана суктанса болот. Биринчиси, атахуллаху Алла Субханаху ва Таала ага мал байлык берди. Фасаллата ала халакатихи фил хак. Ал болсо акыйкатта Алланын жолунда сарптайт да. Буга Алла Таала байлык дагы берген. Биринчиден. Мейлиби? Экинчиденчи. Буга Алла Таала товфик дагы берген. Ошо сарптаганда, жакшылыкка сарптаганга, акыйкатка сарптаганга товфик берген. Буга дүние дагы берди, дин дагы берди. Ушундай адамга суктанса болот экен да. А экинчиси атахуллахул хикма. Алла Таала бир кишиге хикмат берди, данышмандык берди. Якды биха, ошонусу менен чечим чыгарат. Ва юаллимуха, жана ошону таалим берет, адамдарга үйрөтөт. Ушуга дагы суктанса болот. Суктануу жалпы эле, мисалы, бул экөөнү эле эмес. Балки мисалы бирөөнүн ден соолугу жакшы, машалла, спортсмен күн сайын 5 километр жүгүрөсүзбү? Ана буга суктанса болот да. Жөсө дагы канча эми жакшы иштерди кылат мисалы. Жакшы иштерде суктанса болот. Бирок азыркындай көр албастык, ичи тардык, хасад ал арам. Тамими Дари разияллаху анхудан риваят бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман кара 10 аятин фи лейлатин кутиба лаху кинтар." Ким кайсы түнү 10 аят окуп койсо, ага бир кинтар сооп жазылат. Кинтар хайру минад дуnya ва ма алейха. Кинтар деген канча десе, дүнүнүн ичиндеги бардык нерседен жакшыраак сооп жазылат. Файда кана йоман кияма якулу раббук азза ва жаллаху. Кыямат күнү Алла Таала ага айтат экен: "Иқра варқа ли кулли аятин даражатан." Оку жана көтөрүл, ар бир аятка бирден даража көтөрүлөт. Хатта янтахия ила ахири аяти ма. Акыркы аят Курандын, акыркы аят билесиң го, ошого чейин көтөрүлүп кете бересиң. Якулуллах азза ва жалл лил абд иқбид. Мен деп айткан, эми токто. Фа якул абд биядихи кол мен я раб анта а'лам. Фа якул бихадихи нухул ва бихадихи наим. Айтат ке, мына түбөлүктү, мына ошо неmatта болосу. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, жараткан Алла Субханаху ва Таала баарыбызга жар болсун. Алла Таала баарыбызга товфик берсин. Иншаалла, мына ибадаттарды, амалдарды кылайлы. Кудай кааласа, иншаалла бул нурлуу амалдар биздин жашообузду дагы, ошондой эле кабырыбызды, ахиретибизди нурлайт. Өзүбүз дагы кылайлы, үй бүлөбүзгө дагы, элге дагы айтайлы. Жеткирейли. Ар бир мусулман жакшылыктын жарчысы. Ар бир мусулман сөзсүз таң аткандан кеч киргенге чейин жакшылык каалап жашайт, жакшылык каалап уктайт, жакшылык каалап турат. Мына мусулмандын девизи, ураны ушул. Биз бирөөгө жамандык каалабайлы. Не кылбайлы? Бирөөгө жамандык каалабайлы. Далика ан-нусх ли кулли умма. Ан-нусх ли кулли умма. Жакшылык. Ибн Мубарак рахматуллахи алейхтен суралганда, айюл а'мали афдал, амалдардын эң абзели кайсы деген, ан-нусх лилла, Алла үчүн жакшылык каала, мына ушул эң амалдардын абзели деген. Устаз, менин суроом, үй тыкылдатуу боюнча эле гаш дааватка тийбейбиз деп эң чоң амалын кыйганы жатышат. Биз буга кандай реакция кылышыбыз керек? Чуак дамыла дааватка каршы чыккандарды кыргыз элинин кыянатчылары деген эле. Мен мисалы бул долбоор мыйзамга ыраазы эмесмин. Каршылык биздин ой эске алынабы? Каршымын, биздин ой эске алынабы? Суром, кыжалат кылса кечиресиз. Ушул мыйзамды уккандан бери жүрөгүм тынч эмес, кыжалат. Өткөндө деле айтканбыз туугандар. Бул жерде азыр мынакей талкуу дагы эле кетип атат. Ал мисалы жогорку кеңешке даже бар элек. Биринчи, экинчи, үчүнчү окуу деген бар. Андан кийин президентибиз ага кол коет. Андан кийин мыйзам күчүнө келет.
Ошон үчүн азымына карап туруп, алхамдулилlah, даватка мисалы жабылбайт, тыйылбайт деп бир гаш маселесине келгенде, баягы үйлөрдү такылдатуу, элди кыдыруу, бул азыр пакын талкууда. Ага сунуштар айтылып атат. Мен өткөндө дагы айткам. Азыр биз жакшы дуа кыла берейли. Бардыгы Алладан. Анан иншалла Кудай кааласа бир жакшы чечим чыгат. Бул мен силерге мындай кандай десем, шарияттын өкүмү фарыз дегени бар, важип дегени бар, суннати муаккада, жөнөкөй сүннөт деген, мустахаб деген бар, мубах деген бар, мустахсан, макру деген бар. Ошентип анан кийин макру тахрими харам дегени бар. Кудай кааласа бул андай эме боло турган нерсе эмес. Азыркысы эми алардын сунуштаганы мынандай болуп атат. WhatsApp группалары менен деле биз чакырсак болот деп атат. Туура. WhatsApp группалары менен азыр бүгүнкү күндө тойго деле чакырып атабыз. Баягындай кат жазып алып бармай деле калып калды. Жок болуп калды. Мурда неме берип берди? Конверт эсиңердеби? Тойго чакырган. Азыр о тойлорду жөн эле чакырбайлы, тойдун ичинде видео тартып чакырып атпайбы? Ар нерсе кылып. Ну, кыскасы чакыруунун бардык жолун колдонушубуз керек. Бирок азыркы мен да акыркы сунуштарым ушу болгон. Бетме бет, жүзмө жүз туруп, урматтуу бир тууганым, келиңиз, биз таластан келдик ушу Лейлеке. Жүрүңүз иншалла бир ыймандашып кетиңиз. Же болбосо Жалал-Абадтан келдик көлгө. Бул башкача таасир. Буну орундалбайт бул талашсыз бул маселечи. Ушунча узактан келип, машалла, ошол мечитке келбеген, хотя бы машалла кыргыз эл, айкөл эл, ушунча узактан келип туруп, мейли барбайт элем деп. Кээде мындай болуп калат да, адам кыжалат болгон учур болуп калат. Кээде ооруп аткан учур болуп калат. Кээде аялы менен бир проблема болгон учур болуп калат. Кээде таптакыр эле мына карыз тажаты бирди деген учур болуп калат. Ушундай моменттердечи, сен Кудайга кайрылсаң, Алла Таала маселени чечип берет. Не кыжалат болуп атасың? Жүр Кудайдын үйүнө деген сөзчү. Бетме бетке жетпейт. Бул талашсыз. Бирок ошол эле кезде акыркы күндөрү буну өткөндө деле айтып бердик, азыр дагы деле кайталап айтып коеюн. Кадырлаган жокпуз да. Моюнга алайлы. Жума сайын мисалы маками деген, интикали деген гаш бар эле, билебиз да. Угуп жүрөбүз бешамал. 99 жолу музакаралар болду. Анан биз өзүбүздүн мисалы бир жумада бир жолу өзүбүздүн мечиттин айланабызда алхамдулилlah ошонун адеби менен, зикири менен, кичпейилдиги менен азыр кээ бирлери барып туруп каргап атпайбы? Кээ бирлери барып коркутуп атат деп атат да. Сиз андай кылбашыңыз мүмкүн, бирок башкалары мындай кылып атпайбы? Демек бизге бул сабак оңолгонгочу, биз гашты этиятташыбыз керек экен да. Бул аркылуу өтө көп жакшылык да таркайт, билип коеюн. Ошол эле кезде өтө көп жамандык да таркап кетет. Өтө чоң фитна да таркатышы мүмкүн. Ошон үчүн буну өтө кылдат менен, машалла, көздү сактап, зикир кылып, эч ким менен талашпай, эч кимди мажбурлабай, эч кимди урушпай, эч кимди коркутпай, чакыруу эле мээнетин кыла турган болсо бөлөгүнө. Маселе менен айтып талашпай. Ну кандай болгон чакта да азыр Кыргызстан боюнча пикир кылып, дуа кылып аткандар өтө көп. Эми иншалла барыбызга инсап товфик берсин Алла Таалам. Акыры барып азыр мына дагы талкуу кетип атат, бул боюнча бир точка коюлуп калган жок. Сиздерден суранарыбыз, жакшы дуа кылыңыздар. Эл башчыбызга жакшы дуа кылыңыздар. Бийлик башындагы жетекчилерибизге, жалпы элибизге жакшы дуа кылыңыздар. Я Алла, бизди кечир, мындай болуп калды. Эми ушу Кудай кааласа деп, Алла Таалам бардыгын өзгөртүүчү өзү го, бир түндө эле өзгөртүп коет го, бир саатта эле өзгөртүп коет го. Түшүнүктүү болдубу? Иншалла жакшы дуа кыла берели. Алла Таала сиздер аман узун өмүр берсин. Амин. Мен сурам, кандай гана аракет кылбасам, өзүмдүн жарышым түгөйүм буйрубай жатат. Алхамдулилlah, намазымды тургузам. Ата энем дагы намаз окуйт. Иштеген жумушум бар. Сиз айткан дуалардын баарын жаттагам. Ашыгы менен истихара намазын окуп атам. Таказаларды кылып атам. Дем салдырсам, жашым 30да, эмне кылсам, бизге бир дуа кылып коюңузчу. Үмүтсүз болбоңуз, сыноода. Иншалла, Кудайга шүгүр, азыр өзүнүн жарын таппай жүргөндөр кыздар деле толтура. Кайра кайрылгандар. Иншалла нике гайып нерсе. Үмүтсүз болбоңуз. Кудай кааласа Алла субхана ва таала берет, ошо дуаны ихлас менен кыла бериңиз. Сөзсүз иншалла Алла Таала натыйжа берет.
Hoş bulduk. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار